Саламатсыздарбы? Кыргыз тилин үйрөнүү боюнча 10-чу сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кыргыз элинин каада салттары. Сабактын максаты кыргыз элинин каада салттары менен кыскача таанышышат. Кыргыз тилиндеги байламталар боюнча түшүнүк алышат. Байламталарды оозеки жазуу кепте колдонууну үйрөнүшөт. Сабагыбыздагы лексикалык каражаттар да, же, менен, бирок, демек, себеби, жана, анткени менен, ошол үчүн, ошондой болгону менен, эгерде. Дүйнөдө ар түркүн элдер жашайт. Ар бир элдин улутту бири-биринен айырмалап, өзгөчөлөп турган нерсеси бар. Булар тили, дини, салт-санаасы, үрп-адаты, кулк мүнөзү. Мына ошол түркүн элдердин арасынан кыргыз эли да өзүнүн өзгөчөлүгү менен айырмаланып, миңдеген жылдар бою өз маданиятын, тилин, үрп-адатын, салтын, ырым-жырымдарын, адеп-ыйманын, сый-урматын, толуп жаткан эң мыкты касиеттерин сактап келе алды. Кыргыз элинде да көптөгөн каада салт, үрп-адаттары бар. Орозо айт, курман айт, үлүш майрамы, чечкор, ашар, бата кылуу, бата алуу, түлөө берүү, жентек, кудалашуу, сөйкө салуу, кыз узатуу үлпөтү, келин тою, нике кыюу, өкүл ата, өкүл эне, азан чакырып ат коюу жана башка. Тушоо кесүү. Бала там-тум басып калганда жасала турган ырым. Баланын эки бутун эшилген ала жип менен арчындап же тушайт. Бөбөктү эки колунан ата-энеси же үйүнөн улуулар кармап турат. Ал эми андан 20-30 метрдей аралыкта чогулуп алып, жарышып чуркап келген тестер балдар жана кыздардын алдыга чыкканы бөбөктүн бутун тушаган ала жипти алдын ала даярдап туруп, колуна карматкан бычак менен кесиши керек. Бул жеңиши үчүн ага баш байге менен кошо ошол бычак белекке келет. Ал эми калгандарына атайын даярдалган белектер тапшырылат. Тушоосу кесилген баланы дароо ары-бери жетелешип бастырышат жана тегеректегилер жакшы тилектерин айтышат. Баланын бутун тушаган жипти кесүүнүн себеби мындан ары жолу ачык, ары шар, ары кадамы так шилтенсин. Ошондой эле турмушунда мүдүрүлбөсүн деген символикалык маанидеги ырым. Өз алдынча турганда лексикалык мааниге ээ болбогон, бир өңчөй мүчөлөрдү жана татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү өз ара байланыштыруу үчүн колдонулган кызматчы сөздөр байламталар деп аталат.